Ооруп жаткандардын саны азайганына карабастан илдеттин экинчи толкунуна даяр турушубуз керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүн 5 августта өткөн брифингде билдирди. Коронавирус инфекциясынын пандемиясы саламаттык сактоо тутумун модернизациялоо жана өнүктүрүү зарыл экенин көрсөттү. Ошол эле учурда ар бир мамлекет үчүн анын экономикасы маанилүү орунда турарын унутпашыбыз керек. Экономикалык өсүштү камсыз кылуу үчүн аны колдоо боюнча чараларды активдүү түрдө кабыл алышыбыз зарыл. Учурда акырдалды эске алуу менен өкмөт 2020 жылдагы ишинин негизги 5 багытын белгиледи, деди Кубатбек Боронов. Аталган 5 багытка ден соолукту коргоо жана адам өмүрүн сактоо, калктын социалдык айрылуу катмарын колдоо, билим берүү чөйрөсүнө окутуунун коопсуз формаларын киргизүү, экономиканын туруктуулугун камсыз кылуу жана бизнести колдоо кирет. Биз тараптан иштелип чыккан сунуштун негизги бөлүгү бул пандемиядан жапа чеккен бизнес чөйрөлөрүн колдоого багытталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу болуп саналат. Ошол эле учурда COVID-19 биздин жашообуздан эч жакка кеткен жок. Ар бирибиз жоопкерчиликтүү болушубуз шарт. Антпесе илдетти жуктургандардын саны көбөйүп кетиши ыктымал. Санитардык талаптар аткарылбаса, президенттик жана өкмөт аппараттарынын, медицина кызматкерлеринин жана ыктыярчылардын жасаган чоң иштери жокко чыгып калат, деди өкмөт башчы. Ага кошумча Кубатбек Боронов жыйын уюштуруп, жарандардын айрылуу катмарларына мезгилдик сасык тумоого каршы өз убагында эмдөө жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Адистештирилген түзүмдөр калкты эмдөө үчүн баардык шарттарды түзүшү керек. Бул күз-кыш мезгилинен өтүү үчүн абдан маанилүү иш-чара, деди премьер. Отурумдун жүрүшүндө Баткен жана Талас облустарын медициналык жабдуулар, дары-дармектер жана жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу маселелери талкууланды. Жыйында облустардын жетекчилери докладдары менен маалымат беришти. Өкмөт башчы медициналык мекемелердин жеке коргонуу шаймандары жана дары-дармектер менен камсыз болушу боюнча мониторинг күн сайын жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи. Райондордун башчылары жогоруда көрсөтүлгөн маселелерге өзгөчө көңүл буруп, ошондой эле келип жаткан гуманитардык жардамды, дары-дармектерди жана медициналык шаймандарды бирдей бөлүштүрүүнү камсыз кылууга тийиш. Региондордогу медициналык мекемелер зарыл болгон баардык каражаттар менен толук камсыздалууга тийиш. Мындан тышкары региондордо зарылчылык келип чыкса, кошумча бөлмөлөрдү жана керебеттерди даярдоо ишин улантуу маанилүү, деди ал.